Саламатсыздар, урматтуу жалпы факт YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой эле мындан бир канча жума мурда доллардын куну кескин көтөрүлгөнүнө байланыштуу мына ушул дүкөндөрдө азык-түлүктүн баасы дагы ошого жараша кымбаттап кеткен. Бирок азыр эми доллардын куну 85 сомго чейин түштү. Мына ошондо азык-түлүктүн баасы дагы канчага чейин арзандады. Мына ушул боюнча биз текшерип көрөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Глобус дүкөнүндө 1 килограмм шекердин баасы 67 сомдон, ал эми 1 килограммдан ашкан болсо 70 сомдон сатылып жатат экен. Мына Глобус дүкөнүндө деле 1 литр коланын баасы 69 сомдон экен. Бирок бул азыр доллар 86 сомго, 85 сомго чейин түштү. Мына бул 69 сом, бул 106 сомго болгондо ошондой 60 сомго чейин, 69 сомго чейин көтөрүлгөн. Бирок эми ошол мурда 85 сом болгондо бул 48-50 сомдон эле сатылчу. Бирок азыр доллардын баасы кайра түштү. Бирок ошол эле баа түшпөй жатат. Бул эмне себеп буга? Мына биз өткөндөгү чыгарылышыбызда дал ушул жүгөрүдөн жасалган Аведов майын доллар 106 сомго көтөрүлгөндө карап көргөнүбүздө 259 сомдон сатылып жаткан. Ал эми азыркы учурда доллардын баасы 85 сомго түштү. Бирок тескерисинче бул суу майдын баасы кайра кымбаттап кеткен. 272 сомдон сатылууда. Администратор кайчы? Сиздерби? Мен сомдос. Сатар 77 сом да? 1 килограмм 77, бир только 1 килограмм да? 1 килограмм фрунзе картасы менен урдурганда бир суткасына бир жолу алса болот, 60 сомдон өтөт. Эгер 2-3 килограмм алсачы? Анда 77ден өтөт. 77ден. Жанагы доллар кымбаттаганда товарлар да кымбаттабы, азык-түлүкчү. Азыр доллар түшпөдү. 86гачы. Азыр кандай болуп калды? Айырмасы. Азыр арзандады, сахар арзандады азыр. Сумайчы, сумай. Сумай. Сумай бирок ошол эле бойдон экен, э? Эми сумай азырынча арзандайды деп. Бир оценка чыгат экен азыр товарларга. Качан түшөт булардын баасы? Доллар сразу кымбаттаса кымбаттатасыңар, түшсө түшүрбөй атасыңар да эмнеге? Ким эме кылат, жоопту сиздердин дүкөнгө? Ошосын тактап билет менен жакында стажировать менен азыр. Өзү каякта администратор? Администратор азыр кечки бар, күндүзгү жок. Күндүзгү жок. Стажировочный мен жүрөм. Мына урматтуу достор, биз өткөндө дагы ушул азык-түлүккө болгон бааларды доллардын куну 106 сомго чыкканда келип тартып кеткенбиз. Ал убакта дагы ушул бир кабын 1949 сомдон сатылган. Бирок азыр доллардын куну 86га түштү, 86 сомго. Бирок баа ошол эле бойдон сакталып турат. Себеби эмнеге? Мына ушул 1 литрлик колалар доллар 85 кезинде, 85 сом кезинде 48-50 сомдон сатылган. Андан кийин доллардын куну 106 сомго чыкты. Мына ошондо 69 сомдон сатылган. Бирок азыркы учурда доллардын куну 86га түштү кайра. Бирок доллардын коланын баасы ошол эле бойдон сакталып турат. Демек бул баанын көтөрүлүшү долларга салыштырмалуу эмес окшойт. Мына доллар түшсө бунун баасы дагы түшүш керек эле. Мына биз азыр Народный дүкөнүнө келдик. Бул жакта ушул эле 1 литр коланын баасы 79 сомдон сатылууда экен. Ал эми ошол Глобус, Фрунзе дүкөндөрүндө ушундай эле 1 литрлик кола 69 сомдон сатылып жатканын көрүп болдук. Эмне Народный дүкөнү өзгөчө же буга доллардын кескин кымбаттаганы өзгөчө таасир эттиби, билбейм, айтор 79 сомдон сатылууда экен. Смотрите, вот как мне объяснили, я сейчас созвонилась с коммерческим отделом, цены зависят не от нас, мы-то просто реализуем. То есть, если поставщик по какой цене приводит, у нас есть наценка. Мы в зависимости от того, поскольку они привезли, отталкиваясь от этой цены. То есть мы какую цену захотели, тот не ставим. Еще зависит от того, допустим, товар-то покупается фурами, в большом количестве, правильно? Они на тот момент, может, по курсу доллара, там 102, когда было, они зависли. Они по сегодняшнему курсу доллара обратно же не сразу не снизят, потому что они товар-то получили на тот момент по тому курсу, правильно? Сиздер ошондо агурца канча сом кошосуздар 1 килограммда?
Ну, аны конкретно мен айта албайм, аны коммерческий Примерно. отдел заниматься этим мененчи. Бизге конкретный готовый басын берет, биз ошону коебуз. Просто мен азыр анализ жасап келдим, базада мисалы үчүн буга чейин бул 252 болчу экен. Азыр 200 канча болуп калды? 235. 35 болуптур. То есть бизден да ценалар бизден зависит этпейт, ал суроону силер поставщиктерге берсеңер, алар силерге конкретно айтып берет да. Потому что мы-то не производим, мы у них покупаем, в зависимости от этой цены свою наценку выставляем и продаем дальше. Пока зависит наша цена от того, поскольку мы у поставщика возьмем. А если они на тот момент купили подороже, ну, по тому курсу, когда уже доллар поднялся, они, конечно, сразу цену не скинут. Мен атым Аделя, мен бул жерде менеджер магазина болуп иштейм. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр көргөндөй биз Борбордогу айрым чоң азык-түлүк дүкөндөрүн кыдырып чыктык жана ошол жердеги азык-түлүктүн баасы боюнча да таанышып көрдүк. Азык-түлүктүн баасы анчейин деле доллардын кымбатташынан көз каранды эмес окшойт. Бул жерде ушул алым-жуттум алып сатарлардан жана аларды көзөмөлгө алып алган бийлик өкүлдөрүнүн көз карандык экендигин байкап көрсөк болот экен.